Сөз депутат Касымалиева Аида Камчыбековнаға беріледі. Рахмат, Асель Союзбековна. Айтсаңыздар, мына Дохада қол қойылып атканда ким катышты эле биз тараптан? Мен катышкам, министр транспорта. Мен таң калтырат да, мен мына Азамат Абдуллажановичка толугу менен кошулам. 21 январда кол коюлду Дохада. Андан бери мына жакында 1 жыл болот. Абдан жакшы идея, бардыгыбыз колдоп атабыз. Өкмөт колдоду. Мына 3-чү окууда азыр парламентте колдоп берет. Мен ойлогом, сиздер ушуга чейин даярданып, бир мындай эсептөөлөр болуш керек да. Бизге жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып атпайбы? Мындай даяр нерсени дагы силер мындай презентация кылып алып келе албайсыңарбы? Сиз өзүңүз айтып атасыз, бүдөмүк эсептөөлөр болгон. Ал кандай бүдөмүк эсептөөлөр айтып койсоңуз? Анан авиацияда дагы бүдөмүк эсептөөлөр болобу? Сандар менен айтылат да. Мен просто жаңылып алдым, баягы алдын ала эсептөөлөр болот. Ошолорду айтып коюңуз. Алдын ала эсептөөлөр боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр менен алар сунуш кылышты бир жумасына бирден коелу деп. Жок, ал түшүнүктүү, жумасына бирден. Бирок кандай Кыргызстан үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Силер даярданып келишиңер керек да. Жана айтып өттүм го, жанагы Европа тарапка, анан кийин чыгыш тарапка. Жана айтканыңыз менен сан түрүндө айтсаңыз, кайсы шаарларга, эмне болот, канча пайда болот, канча сом, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр кандай болот? Европа тарапка биз мындай деген сунуш киргиздик. Германияга, Францияга, мурда Германиянын 2 шаарында бизде баягы келишим менен учактарыбыз бар болчу, багыттарыбыз бар болчу. Ошол багыттарды кайра обновить эткенге ошолорго уруксат берели деп аларга биз сунуш киргиздик. Кайсы шаарларына Германияда? Франкфурт на Майне и Ганновер. Доха аркылуу. Доха аркылуу. Канча сом болот ошондо же доллар? Мисалы үчүн Дохага чейин канча, а Дохадан Бишкекке чейин канча? Ал баасын али сүйлөшө элекпиз. Жок, алдын ала эсептөөлөр. Сүйлөшүлөт. Алардын баасы башкача болот, алардыкы Жок, божомолдуу түрдө билесиз да сиз. Божомолдуу. Ошол жерде адис катары. Например, Дубайга $350 $450 чейин болуп аткан болсо, алардыкадан да азыраак болот да. Анткени Fly Dubai монополист болуп атпайбы? А Qatar Airways алардан арзаныраак беребиз деп дешип атат да, чтоб рынокко кириш үчүн. Ошондой предварительный бир переговорлор болгон, бирок так сандарды мен азыр айта албайт экенмин, анткени келишим түзүлүп, ошол кайсы убакта уча турган убагында, эгер жана биз сунуш кылган биринчи убакта айына 2 жолу уча турган болсо, ошого жараша анын баасын кылышат да. Бирок первоначально анын баалары арзан болуш керек, анткени баягы обкатывать этиш үчүн арзан болмоюнча пассажирлер аяка өтпөйт. Алар дагы ошол сунушту киргизип атат да азыр. Германиядагы 2 шаар, анан Европанын кайсы дагы 2 шаары? Кайсы өлкө? Биз предлагать этип аткан өлкө Польша. Польшага деп атабыз. Эмне себептен Польша жана Германия? Ал жака бизде бизнесмендер көппү, же туристтер көппү, же ал жактан бизге туристтер көп келеби, кандай? Эмне деген ой менен да? Биздин жанагы мурда айтып өтпөдүмбү, Союз убагында ошол багыттарда баягы штатта деп коебуз, келишимибиз бар да. Бизге оңой болот ошол тарапты алсак, анткени мурда представительстволор болгон ошол шаарларда. Өзүңүздөр билесиздер, Франкфурт на Майне, Ганноверге мурда бар эле прямой рейстер. Ошол кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат, айтпайсызбы? Биздин жанагы Стамбул аркылуу, Аэрофлот аркылуу учуп аткан пассажирлер алар кымбат баада учушуп атат. Эми ошол жерден алар арзан баа менен учушка мүмкүнчүлүк алат да. Европага, Америкага, анан баягы чыгыш өлкөлөрүнө. Ошолорду суроо бердирбей эле өзүңүздөр азыр айтышыңыздар керек да. Ушундай болуп атат, ушундай мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Ушундай болот депчи. Мисалы үчүн Катардан туристтер бизге көбүрөөк келип калабы ошондо? Мындай экен да. Араб өлкөлөрүнөн. Ал жерде мындай экен. Qatar Airways'тин бир жакшы системасы бар экен да. Алар өздөрүнүн компаниясын башка өлкөлөрдөн өздөрү аркылуу, Доха аркылуу алып өткөндө билеттин баасына булар жанагындай эме берет экен. 2-3 күнгө Катардын өзүндө гостиницаны включать этип, анан туристтердин жанагы жеген тамактарын, анан ошол Доханын үстүндөгү ичиндеги саякатын баарын тең билеттин баасына киргизип коет экен да. Ошого, например, Германиядан Азияга учуп бараткан пассажир Доха аркылуу кызыгып алат экен, ошол жерге барып 3 күн эс алып кетейин же 1 сутка эс алып кетейин депчи. Бекер эс алат да. Демек, монополия жоюлат, Стамбулга караганда арзаныраак болот Европага. Европадан келгендер да көбөйөт бизге. Эң туура. Ошол багытта иштеп атабыз да азыр. Рахмат.